Жаңалай айылында мен 40 жыл болды жашағаныма. Ушул жерде мектепте иштеп пенсияга чыгып, мына көптүн катарында жашап атабыз. Мен айтайын дегеним таза суу боюнча. Ушул Жаңалай айылынын таза суусун мындан 3 жыл мурда тендер объявить этип, анда жана Тажибаев Нурсултан деген бала Гүлчөнүн мэри ушул жерде айыл өкмөт эле тендер объявить этип, ушул жерде суу кампасын курган, резервуар. Экини курган экен. Мен көзүм менен көргөнүм жок. Бирок жана биздин таза сууну алып келген баладан сурасак, эки резервуар телефондон көрсөтүп берет да. Эки резервуарда суу такай болуп туруш керек экен. Бирөө иштебейт. Такыр эч нерсе жок дейт. Куп-курук дейт ичи дейт. Бир резервуарда глубинной насос бар экен. Ошол менен эле эптеп выкачивать этип сууну чыгарып, анан элге берет. Бирок биздин элдин ошол бир резервуарга биздин элге суу жетпейт. Азыр түшкө чейин 11лерде суу токтойт bizde. Келет суу. Анан тамчылап барып эле токтойт. Бизге мисалы үчүн ушул катардабыз, бизге келет экен. Кээ бирлерге такыр келбейт экен суу. Элдер айтып атышат, келбейт, суу келбейт деп. Анан эми ал тендерге колду коюп берип бүтүрүп коюшуптур. Чынында мына айыл өкмөттө чогулуш болуп жүргөндө мына биздин айыл өкмөт, урматтуу айыл өкмөт билет, тендерге коюлуп элек деп жүргөн. Оказывается, кол коюп, ал өткөрүлүп берип, эбак эле алар биз менен расчет болуптур. Экинчи резервуар азыр иштебейт. Эгерде экинчи резервуар иштегенде, эл жок дегенде саат 5-6га чейин таза суу менен камсыз болот эле. Эми азыр бизге сууну берген, таза сууда иштеген эме шланга иштетпегиле, суу кампаларга суу албагыла дейт. Эмне 2 челек суу алып коюп жашашыбыз керекпи биз? Кандай кылышыбыз керек муну? Мунушуну чечип берсеңиздер. Экинчи маселе кир суу боюнча бизде. Биз эми кир суу боюнча ушул жерде биздин эми бар бекен? Айылдын кир суусун эме кылган мурабыз барбы? Аматчан барбы? Турасыңбы? Мен ушул балага айтайын дедим эле. Ушул кир суу былтыртан 2-3 жылдан бери ушул киши иштейт да. Былтыры мен лично өзүм талаага чыгып, балдарым колу бошобойт, абышкам мисалы үчүн талаага чыгып суу эме кыла албайт, 75ке чыгып калды. Өзүм ошо талаага барып, алыштан суу бурдурдум да. Бурдурсам, барган эле адамга мен 500 сом бериптир чалымчы бир күнүнө. Бул андай эмес дейт. Андан да көп беришибиз керек экен дейт. Кече жакында мен абышкам барып, мына ол эмеге 30 адырга. 30 адырдан суу эмесине барып, бир Жомарт дегендер бар экен, дагы бир азыр инженер отурабы чыгып кеттиби? Барыптыр да, барса сууну эсептеп бериптир. Бул кантип берет билбейм. Жөн эле алышты жанагы эме менен, резба менен эле ачып коёбу, кандай кылып берет, бирок тегиле карыздан кутулбайбыз да биз. Кандай? Кече эсептетсек, аны кубометрге, сууну литрде кубометрге айландырып, аны мүнөтүн айландырып, аны бардыгын чыгарып бериптир. Ана мен айттым, бир шереңке, бир күкүрт алсаң, магазинде эмесин берет, чегин берет. Кел мага, мен 500дөн акча төгүп атам, 3 жолу беде сугардык, 3 жолу эме бердиң, бер мага квитанция десем айтат. Квитанцияга үйрөтпөгүлө деп айтты дейт. Мына өзү турат. Квитанцияны бекер берип аткан экенбиз биз. Элди жаман үйрөтүп алыптырбыз биз. Квитанциянын кереги жок дейт. Мен 500дөн 3 жолу акча төгүп атсам, эмне үчүн ага квитанция бербейт бул? Анан мен айттым, бул суу чарба министрлигинен чыккан указбы? Бул эмне? Кандай мага айтчы? Десем айталган жок. Эми быйыл бир жанагындай кассовый аппарат алып алыптыр, ошо мен чекти, анын ин номер жок. Мисалы үчүн мага берип атат, мен эч кандай ин номерим жок. Жөн эле 500дө эле уруп эле берип. Бул эмне деген иш? Мына өзү отурат ушунда. Бул маселе боюнча айыл өкмөткө кайрылсак, айыл өкмөт не в курсе дела. Бул менин ишим эмес дейт. Мен абышкам келиптир айыл өкмөткө. Ушуну кичине тариф кылып, 30 литр суу мынанча сом болот. 50 литр суу мынанча, 10 литр мынанча деп жазып койбойсуңар кичине десе, эми бул менин ишим эмес дейт. Мен сизге ушул жерден айыл өкмөттө чоң замечание бергим келет да. Сиз Талды суу жактан келдиңиз да. Талды сууда бир гана эспарцеп эгилет. А бизде агрардык чарба. Бүт культуранын бардыгы эгилет.
ушул беде оргон малды биздикилер тилемчи болуп кетет, плешулька издеп. Bir жолу айыл өкмөт катары же бир жошко, же 30 адыр, же башка айыл өкмөттөргө барып бир макулдашып, мына алып келип каалаган бааны коюп туруп ордурат бизге. Каалаган 5000ге чыкты, 4,5 чыкты. Элдин социалдык абалага жетпейт да. Сиз эмне отурасыз бу жерде, мисалы үчүн? Мен таң калам бул айыл өкмөткө. Анан эми мына таза суу боюнча ушуну бир эме кылып берсе, мына бул жерде бир бұл спецтил эмес. Бұл инженер киши бұл. Суны өлчөп кантип эме кылышты деле билбейт чынында. Анан бизде Кыргызстанда президенттин жарлыгы менен иш алып барат айыл өкмөттөрү. Президент мисалы үчүн бир жылына дайым эле мына бизге Ошко тез эле вертолет өткөндө эле президент келди дей беребиз да. Чын эле келет экен. Мына сиз губернатор болсоңуз да биздин ушу алакандай айыл өкмөткө келип отурасыз да. Мынау айыл өкмөттүн келгенине 3 жыл болду. Мынау жерде 30% эл тааныйт. Чынбы? Чынбы? Ким тааныйт? Жанагы деме боюнча, урматтуу айыл өкмөтү, 2 резервуар боюнча жооп бериличи. 2 резервуар тең иштейт. Бирок азыр мына жайдын күнү болгон үчүн жана бассейн, үйлөрдүн, огороддордун ылдый жакта сугаруу ишкендиги үчүн жогору жака суу теппей калып атат да, кышта жетиштүү болот. Негизи эми таза сууну бул таза сууга гана колдонуш керек. Эми аны огород суу алганга болбой ишлаган менен. Бул эми сугат сууну аны өзүнчө колдонуш керек, таза сууну өзүнчө колдонуш керек. Элге суу жеткендей болуш керек. 2 резервуар тең иштеп атабы бүгүн? Ооба. Эмне жек айтып атты, бирөө пустойт деп. Жок. 2 резервуар тең иштейт, 1 насос иштейт. Эми аны 2 резервуарды бир насос менен кошуп койсо, экөөнү бирдей эле иштей берет. Ооба. Анын эмне маселеси бар? 2 резервуар тең иштейт дейт. Жок, жооп берип койгончу болгону. Су кызматкермин ошо Жок, 2 резервуар иштейби? Жок, экөө курулган. Бирөөнү запас кармап турган, свет өчкөндө кошуп берем деп. Анан 2 насос проектте долбоордо каралган, 1 насос коюлган, бирөөнү койгон эмес. Анан суу жетпеген, ал суу деңгээли пастап кеттиби? Насос суралбайт да мурдагыдай. 3 жыл, 4 жыл. Курулуш башкарманы кайрыла берип болот, пайнап чыкпады. Рабочий комиссия түзүп бизди кабыл албай өздөрү кол коюп бүтүрүп койгон. Ана эме турат, мына жерде ким жактымы, жалымы, ана эме иштеген. Ошол 2 тек болуп иштегенде кабыл керек эле бизде. УКСтын жетекчиси каякта? Кандай кылып кабыл алдыңар эле? Мына бул жерде Жок, анын кереги жок. Мага кереги жок. Тиги УКСтын жетекчиси бар. Мен мындай эле билип алам. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулар. Аманкан Батырович, бул 2017 жылы башталып, 2022 жылы переходящий болуп бүткөн экен. Анан суу чыккан үчүн кабыл алынганда, кече бир пример катары башка айылга бардык. Суу чыгып атат экен, азыр бизге жарым айыл чыкпай атат дейт да. Барсак, счетчик алып бергенбиз, жанагы куруучу өзү мына счетчикти коюп алгыла деп алып берген, ал счетчикти койгон эмес. Ар ким өзүнүн огородуна салып коюптур. Жогорку айылда бийик жактан ылдыйга түшүп кеткен да сууч. Ошондой маселелер жаралып атат. Азыр эми биз карап көрөлү, подрядный организация бар. Аны чакыртабыз. Жок, аксакал кое турла. 2 насос менен проект менен же 1 насос менен? 2 насос. Эмне үчүн бирөө коюлбай калган? Аны карап көрөлүчү биз. Жок, кандай карап көрүнү? Уже алынып алдыңар, азыр суу жетпей атат. Укматтуу ровудун жетекчиси, азыр бул байкеден арызды алгыла. Если ошол жана подрядчик мыйзамды бузган болсо, жоксо туура эмес акт прием болсо, анда иш козгойбуз. Азыр алгыла дагы бул боюнча жооп бергиле азыр. Кер суу дадасыңар, бул кер сууңар сугат сууну айтып атасыздар сиз, сугат суу боюнча эксплуатация деп атасыңар, шланган эми туура айтып атам, сугат суу менен бул жанагы сугарабыз, таза суу менен сугат суунун айырып баштабагыла. Таза суу ал счетчик менен төлөнүш керек. Анан бир нерсени айтып коеюн, урматтуу тургундар. Бүгүнкү күндө ошол мен азыр канча билбейт экенмин, жанагы жетекчилик менен канча пайыз төлөп атат таза сууга? Муниципалдык службаңар бар да? Ооба. Канча төлөп? Жок, сопу боюнча эле калганбыз. Соопу? Эмне үчүн муниципалдык албай атасыңар? Муниципалга алганга жанакындай эле жерибиз башка жакта Урматтуу Адыл Солтоевич, мына силерге бир 10 күндүк убакыт,
АВП дегенди биз жойгонбуз, муниципальный службаны ачасыңар дагы суу башкармаларын бүт муниципальный служба өткөзүп бересиңер. Ошондо кек башыңыз менен сиз айыл өкмөтү жооп бересиз. Муниципальный служба болуш керек. Кантип жооп бересиз азыр? Анкадырович, туура айттыңыз. Биз келгенден бери айыл өкмөткө ушул маселени коюп тапшырма бергенбиз. Bir айылда bir муниципальный ишкана болуш керек. Ошол таза сууну дагы, жайытты дагы, мусорду да чогултуп, көрктөндүрүп жарыктандырып ретке келтириш керек. Бюджеттин тарифтери туура коюп чогултуш керек. Мына могу 6 айлык эмеде азыр каралат. Тийиштүү деңгээл жүрбөсө кызмат алып чечебиз. Siz 10 günün içinde pajалыста муниципальный службаны ачасыңар, ошо муниципальный служба элдин астында жооп берет. Суга дагы, таза сууга дагы, жанагы эки полигонго дагы, мусорду чыгарганга дагы ошол муниципальный служба жооп берет. Bir жуманын ичинде, bir 10 gün убакыттын ичинде муниципальный службаны мен таң калып атам, эмне үчүн бүгүнкү чейин ачылган эмес. Бул эми атайын кызыктар болуп ачпай койгонсуңарбы? Ben ошо мурап болуп иштейм. Кифтанча бизде каралган эмес. Себеби мынандай. Переходный кассовый кифтанча бар эле. ООСтун жетекчиси, мыйзам чегинде кандай болуш керек, жооп бериле. Саламатсыздарбы, урматтуу айлыктын турумдары. Мыйзам боюнча биз өзү квитанция берилет. Ар бир берилген акча үчүн квитанциясы берилиш керек. Квитанция талап кылсаңдар болот. Квитанция бериш керекпи? Ооба, берилет. Эмне үчүн бербей атасыңар? Сизин үчүн бербей атасыз, бердиңиз, так жооп берип койгонсуңуз. Себеби мынандай. Кифтанча кассовый переходный ордер илгертен эле чыккан. Аны мен Күлчөгө барып туруп, былтыр налоговыйдан запрет эткем. Эмне дегенде 19-жылдан бери бул кассовый переходный ордер мүмкүн эмес, жарабайт деп. Андан кийин мен быйылкы жылы жөн эле ККМ алып, ошо ККМдин жардамы менен квитанция чыгарып берип атам. Урматтуу налоговый жетекчиси, айтыңыз, эмне маселе? Аман Каматович, ар бир төлөм банк аркылуу жүрүлүш керек. Булар жана бул деп коюп, бул блогга сразу отчетность. Булар уже жок болгон. Микрофонду алсыраак алыңызчы. Ар бир төлөм, Аман Каматович, банкка төлөнүш керек. Ар бир төлөмү. Булар жанагы бланк сразу отчетность менен бизге каттап жүргөн, булар токтотулган. Жок азыр. Урматтуу роот жетекчиси, бул мурап боюнча азыр выяснять эткиле. Если мыйзамды бузуп аткан болсо, ООСтун жетекчиси менен азыр карагыла мурап боюнча. Мыйзам чегинде мыйзам бузуп отсо, мыйзам чегинде жооп бересиңер. Bir квартурасына биз 15 сом деп чыгарган, мисалы квартал боюнча төлөнө турган сумма. Азыр экинчи кварталда силер 15 тыйындан кууна төлөйсүңөр, үчүнчү кварталда 5 тыйындан төлөйсүңөр. Кандай нормасы? Айтып бергиле. Кандай кылып алып атасыңар суунун баасын? Ошол эле тарифте. Кандай ошол эле тарифте? Бир Суу министринин аткан коюп берген тарифи бар. тарифи бар. Тарифте 15 тыйындан квартурна 15 тыйындан. төлөйт. Үчүнчү кварталда 5 тыйындан аласыңар. Ошондой эле. Анда мыйзам чегинде азыр карап чыккыла. Урматтуу ООСтун жетекчиси. Биз мурап боюнча азыр кармагыла. Азыр карагыла, сурак аласыңар азыр. Бул кандай? Же ООСко баш ийбесе, же айыл өкмөткө баш ийбесе. Бул муниципальный служба болгондон кийин муниципальный приказы менен гана ошол мурап болуп чыгыш керек болчу. Азыр Териштирүү иштерин баштайлы, жоопкерчиликтер аныкталса жоопко тартууга даярбыз. Териштиргиле. Мындай кылла, бул боюнча урматтуу айыл өкмөтү сиз менен чогуу териштириш керек болуп калды окшойт да. Жок, бизде таза суу менен поливной суунун муниципальныйга киргизген эмеспиз. Себеби кара суунун территориясына ошол жака барып турат. Урматтуу айыл өкмөтү, биз сизге мамлекет делегированный полномочия кылып бергенбиз. Указ менен бергенбиз сизге. 180 багыт боюнча биз сизге улсап бергенбиз. Сиз мага кайсы жумакты айтып атасыз азыр? Сиздин делегированный полномочияңыз бар. Мамлекет тарабынан берилген полномочияңыз бар. Туура. Сиз ошону мыйзам чегинде аткарышыңыз керек. Ар кайсы мыйзамдан же нары же бери качпашыңыз керек. Урматтуу Адыл Сотович, карап чыккыла бул глава айыл өкмөтүңөрдү. Чечим кылабыз. Бүгүнкү күндө мыйзам бузган болсо, мыйзам чегинде жооп берет. Карап чыккыла бул боюнча. Тапшырмалар берилген бул боюнча муниципалдык ишкана указды аткаруу боюнча. Бирок тилекке каршы 3 муниципалдык ишкана ачылып калган, бирок айыл өкмөтү мындай иштетпей келет экен да. Ар кимдин ар кандай таштап койгон. Мыйзам чегинде азыр карап беребиз силерге.